Бүгүн 6 апрель күнү Борбор Азиядагы Америка университетинде жыл сайын өткөрүлүүчү карьера ярмаркасы болуп өттү. Бүгүнкү иш-чарага дээрлик бардык жаштар катышууга мүмкүндүк алып, келечектеги жумуш берүүчү компаниялар тууралуу кене маалымат ала алышты. Карьера ярмаркасы ар жылы чоң масштабта өтүп, 50дөн ашык Кыргызстандын ири компаниялары катышат. Это мероприятие нацелено на то, чтобы Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты Кыргызстандагы ири инновациялык компаниялар өлкөбүздүн жаштары менен практикадан өтүү, жумушка кантип орношуу керек жана кантип туура жумуш издеп, окууну аяктагандан кийин жогорку маяналуу жумушка жайгашса боло тургандыгы тууралуу өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү болуп саналат. Бул сапар иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Дастан Докоев, Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын ректору Чынар Адамкулова жана атайын конок Өзбекстандын инновациялык өнүктүрүү министринин орун басары Олимжон Туучиев катышты. Эки тарап өлкөлөр аралык кызматташууну өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Бул иш-чара эмне үчүн мындай биз үчүн маанилүү болуп атат? Биздин балдарыбыз үчүн бул өзгөчө мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Жана ошондой эле биздин иш берүүчүлөргө ушул студенттерди тандоодо дагы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анан биздин билим берүү системасына негизги максаты бул ушул эмгек рыногу менен байланышып, эмгек рыногуна тиешелүү мындай кадрларды даярдоо бул негизги максатыбыз биз үчүн. Ошондуктан билим берүү система менен ушул иш берүүчүлөрдүн тыгыз байланышып, биргеликте иштегени биз үчүн абдан маанилүү. Для меня большая честь сегодня присутствовать. Бүгүнкү иш-чарага катышып Кыргызстан жаштарынын келечегин курууну, ушул иш-чарадан баштаганын көргөнүмө кубанычтамын. Өлкөнүн өнүгүүсүн жаштардын инновациялык проекттерисиз элестетүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү иш-чара Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосундагы кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө түрткү берип, биздин студенттердин Кыргызстанда, кыргыз студенттеринин Өзбекстанда билим алуусуна шарт түзүп берет деп ойлойм. Борбор Азиядагы Америка университети ярмарка карьерасын 2016 жылдан бери өткөрүп келет. Алгачкы иш-чара 600гө жакын катышуучуларды чогултса, кийинки жылы алардын саны 1000ге жеткен. Жыл сайын жаштар кесип тандоого олуттуу карап, өзүнүн келечегин көргөн чөйрө менен алдын ала таанышууга кызыгуу артып жатканы дагы талашсыз. Я хочу стать программистом, так я учусь на бэкэнд-разработчика. Мен программист болгум келет. Азыр болгону 16 жаштамын. Бүгүнкү иш-чарада көптөгөн ири компаниялар катышып жатат. Алар окуучуларды дагы өз катарына алып үйрөткөндүктөн бүгүн көрүүгө келдим. Себеби алар өздөрү менен кошо сенин дагы алдыга умтулууңа түрткү беришет. Өткөрүлүп жаткан иш-чара бир гана студенттер үчүн эмес, иш берүүчү компаниялар үчүн дагы маанилүү. Алар кызматкерлеринин катарында көрүүнү каалаган студенттерди өз катарына чакырып, тажрыйбалары менен бөлүшүүгө, кесипкөй адис катары даярдоого даяр. Быйыл 3-чү жылы спонсор катары келдик. Негизи мен ойлойм, бул АУЦада бир жерде көп организациялар келип, компаниялар келип, иш бере турган компаниялар келип, жаштар үчүн абдан сонун шарттарды түзүп атат. Анткени мурун бул иш бере турган компаниялар өзүлөрү тандап алса, азыр болсо башкача болуп калды. Жаш мындай иш издей турган жаштар, студенттер келип, корпоративдүү культурасын карап, кандай шарттарды бере турса, ошолор жакканын тандап алышат. Негизи Билайн компаниясы креативдүү, активдүү, прогрессивдүү жаштарга абдан биз кубанабыз. Алар келсе, кучагыбызды керең-кенен ачып, өзүбүзгө командабызга алып, кубанабыз, ошо. На данный момент мы уже участвуем в этой ярмарке. Биз бул жылы 4-чү рет катышып жатабыз. Эң эле жакканы бул жака келечекте биздин компаниянын кызматкерлеринин катарын толуктай ала турган потенциалдуу студенттер келишет. Биздин банк жаңы гана окууну аяктаган студенттерди чогултуп, атайын даярдоочу тренингтерди өткөрөбүз. Ошондой эле учурда окуп жаткан студенттер дагы биздин компанияга келип тажрыйба чогулта берсе болот. Бүгүн коноктор өз тармагында таанылган адистер менен жекеме-жеке сүйлөшүп, натыйжалуу жумуш издөө жана дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларда иштеп, ийгиликке жетүү тууралуу маалыматтарды ала алышты. Ага кошумча өлкөбүздөгү ири компаниялар сунуштаган кызматтар менен бири ирет таанышышты.